Айрыкча Алыскы Сары Камыш толук бел алды айылдарында кыш эрте келет. Толуу айылдарда кар бир топ оор жаайт. Андыктан кыштын камылгасын эртелеп көрүп, электр тармактары ишканасы быйыл аракеттерин күчөттү. Буга чейин бир эле трансформатор болчу Токтогул көмөк чордонунда 16 миңдик. Азыр 10 миңдик трансформатор коюлуп, Токтогул подстанциянын жүгү азайды да. Себеп дегенде перегруз болуп, трансформатор Т1 перегруз менен иштеп 100%ке чыгып калган эле. Анан ушул кайрылуулар жазып отуруп, азыр экинчи трансформатор коюлгандан бери эки трансформатордун жүгү экиге бөлүнүп, элди электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга толук шарттар түзүлүп атат. 43 чакырым аба чубалгысы оңдолду. Жалпы 523 трансформатордун 242си каралып, алардын 6оосу капиталдык ремонттоодон өттү. Токтогул району боюнча жалпысынан 10 киловольттон 450 километр бар. Бүгүнкү күндө трансформаторубуздан жалпы бизге караштуу 523 трансформатор бар. Жалпы 823 потребительскийлер кошкондо. Бүгүнкү күндө бизде 46 трансформатор ремонттон өткөрүлдү, капиталдык ремонттон. 242 трансформатор текущий. Кышка даярдык аракеттери учурда кызуу жүрүп жатат. Жалпы 13 подстанциянын 10-у техникалык кароодон өтүп, 3 подстанция кезекте турат. Ремонт иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу электр энергиясын кезек менен өчүрүү жүрүүдө кызматкерлердин коопсуздугу үчүн шарттар эске алынган. Кайра келбеттөө жумуштарынан 10 киловольт боюнча 1 километр 300 метр планга кирген. Булар 10 киловольттугу бүттү, кайра келбеттөө жумуштары. Ошондой эле 0,4 киловольттон дагы 11 километр кирген. Быйылкы жылдын күз-кыш мезгилине даярдык иш-аракеттерин Жалал Абад электр тармактары ишканасы өз маалында жүргүзүп жатат. 12 райондордо жумуштун 70% аткарылды. Облус боюнча 2026 трансформатор техникалык кароодон өттү. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.